кызматын аткарып атса. Өтө оор баш үчүн эмне кылыш керек делгенде сыйкыр иштетип турбасаң, жаманды соттобосоң оюң менен болсо дагы, анда анан өт оорлошот деп. Өпкө оор баш үчүн эмне кылыш керек дегенде, доктубек алып жүрсөң, духуң менен башкарсаң, кайтпасаң, анан өпкөң чыныгы орунда иштейт экен. Мына. Мен жаратуучумун деп, мен улуу асмандагы бир арбайдын энергиясы менин ичимде деп, бул духовный доор. Духу бийик адамдар баарын жеңет. Дух алтын доорду куруучу күч. Ошон үчүн жанагы духуңду түшүргөн нерсенин баарынан чык. Духту эмне түшүрөт? Дин биринчиден. Минсем эле тозокко түшүп калат экенмин десең эле духуң түшөт да. Мээң иштебей калбайбы? Ишенимиң жоголот. Ооруп калдым. Өлүп калат окшойм. Ошонун баары духуң түшүрөт. Көрдүңүзбү, анан ошо кезде анан өпкө оорлоп баштайт. Өпкө духовный оорду аткарса, керек болсо абаны тазалап боёйт дейт. Муну бир американецте жазыптыр. Абаны теге тазалоочу адамда өпкөдө ошондой бир керебет бар деп. Мына жаратылыш, табият, жаныбар. Жаныбар бак. Ал эмне 5 убакыт намаз окуп атабы? Анан мөмөлөр ошондо гүлдөдүбү? Айланайын урматтуулуу журтум. Ал көмүр кычкыл газын соруп алып атат. Кычкылтек бөлүп берип атат. Миссиясын аткарып атат. Көлөкө түшүрүп берип атат. Көрүк болуп атат. Мөмөсүн берип атат. Ага караганда кыргыз, улуу кыргыз, сенин жаның бар го. Сенин духуң бар го. Мына адам ааламдын уройлун кантип аткарат деп. Ошон үчүн 2020-жылы бурулуш болот деген ошол. Эгер эл чыдаса, эски түшүнүк менен жашаган эл, ошол жер, ошол ар бир адам ар тараптан кырсыктайт. Келиңиздер, психологияңыздарды өзгөртүңүздөр. Психологияны өзгөртө албай атабыз бизчи. Аалам экенибизди түшүнүңүздөр. Ошон үчүн өткөн эфирде айттым го, аялдарды Кудай алсыз жаратыптыр, бирок өзүнөн кийинки сыйкыр, керемет, ачкач, жоопкерчиликтин баарын бериптир деп. Кантип аткарат аял дегенде? Баланын жүрөгүн аял көтөрөт. Аял кыял кеч деп акылды ас берет Кудай дейт. Акылга караган адам шайтан. Шайтан өзү жок. Акылга алдырган адам ошону шайтан деп коет да. Шайтан жок мындай. Бир арбак катары, арбай катары жок ал. Ааламда чыныгы эле дүйнөлөр бар. Каршы эчтеке жок. Акыл шайтан. Кой кредит ала калайын. Бизнес кыла калайын. Акылга салып атасың. Кой, мен муну сүйлөп чыксам, эл не дейт чындыкты сүйлөп чыксаң? Сен жоготуп коюп атасың ошо касиетиңди. Ошо кредит алам деп барып туруп үйүңөн ажырап атасың. Акылга салба, сен көк күрөгүңдү тыңша. Денеңди бошкарма. Шашпа. Асманда адам ата канча жыл жашаган? Жаны. Адамзат жаралганына ким билет канча жыл? Миллиондоп жыл болгондур. Деле шашкан жок да. Адам өсүп жетилгенден анан келип шартты окуп атпайбы? Анысы кандай, сиз де шашпаңыз. Адам анатомиясы сакталып турса, эртең бир мезгили келет. Ошентип асмандан куйруктуу жылдыздын энергиясы жерге түшүп арсылайды.